Саламатсыздарбы? Мен бүгүн сиздерге жакшы бир нерсе көрсөткүм келип турат. Бул мен ичип жүргөн витамин С. Сиздерге сунуштап, биздин организмибизде эмне бар экенин баарыбыз билебиз. Шлакка толгон, туздар көп. Ошол сиздерге бир эксперимент кылып берейин дедим. Ушу витамин С эмнеге кармап турат болчу деп ойлосоңуздар, мен сиздерге күн мурун даярдап койгом. Йодду шприцке алып алып, ошо колум булганбаш үчүн. Мисалы үчүн биздин денебиздеги токсин деп коелу бул йод. Эми карап тургула, мен эмне кылам. Бул йод денебиздеги шлактар, денебиздеги туздар, уу заттар. Мына могуреки аспиринди биз бияка салганда эмне болот? Мен аспиринди эмне үчүн ичип атканымды сиздерге көрсөтүп кетейин деп атам, ошо эксперимент менен. Бул витамин Сны мен ачып, порошокту бияка салып көрсөтөм сиздерге. Көрдүңүздөрбү? Өңгө эчтеке болду деп. Мен азыр араштырып көрөм, сиздерге байкап тургуздар. Байкадыңыздарбы? Мына биздин денебизде, организмибизде ушу шлактардан, туздардан, уулардан ушу витамин Сны биринчи башташ керек, очищениеден. Детокс деген маанинин белгиси. Сиздерге да ушуну сунуштайм. Адегенде организмиңиздерди БАДтарды ичүүдөн мурун биринчи очередде очищениеден баштаңыздар. Детокстун көп продукциялары бизде фабрикте бар. Баарыңыздарга ден соолук каалайм.